Құдай бұйырса мына Күйеташ айылыбызға жетіп келдік. Кичи мекенибиз Күйеташ айылы. Мына Күйеташ айылындагы Өзгөрүш орто мектеби азыр Акимжан Жаңыбаев атындагы орто мектеби деп аталат. Биз билим алган Алтын Ордо билим уясы. Биринчиден көрүп атканыма аманчылыкта мындай жакшынакай маанайда жолугуп атканыбызга аябай кубанычтамын. Мен көптөн бери мектепке келгем. Ушул мектепти көрүп аябай сүйүнүп атабыз. Биз мына Булгакый эжеке айткандай, ушул мектеп курулуп биринчи эшигин ачканда биринчи класс болуп келген бизбиз ушу. Биринчи класста. Башкалар экинчи класс, бирөө 10-чу класс болуп келген. Бирок биринчи класс болуп мектептин косогосун аттаган биринчи ошо мотураган кичинекей жаш бөөктөр элек. Азыр ошо убакыттын өтүшү менен биз дагы канчага чыктык? Кысқасы ушундай жарым жылдын ушундай өмүр сүрүп андай эме болуп калдык. Бизге өзү бир кылым болду. Биз 20-жылында төрөлгөнбүз. Ошондуктан ушул жерде жакшы күндөрүбүз өтүп, балалыгыбыз өтүп, дегенде кайсы нерсе болсо да чогултабыз деп эседе эми үчөөбүздө жакшы эле лидерлик касиет бар, жеңүүчүлүк бар. Ушул бул даражалуу агайыбыз келип отурат, имамыбыз келип отурат. Классташыбызда бул лидерликке ойлойт. Шайрамабыз отурат дегенде уларды көрүп атасыздар. Кызыктай бар эле адатыбыз, кыш эрте келсе деп самачубуз, кар кечип каткырып кубалашып, кечинде сабактан тарачубуз, кечинде сабактан тарачубуз. Вальс, 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 мойнума кар саласың. Вальс, 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 кубанычтар кабасын. Кайрадан кар кечип узатайын, кайдасың классташ бар талашым, кайдасың классташ бар талашым. Жаштыктын жалындуу күчү менен жаш элек биз анда өшүбөгөн. Көкөктөр сайраса кыш жилдеде, гүл кайыр гүл ачкан кышы менен, гүл кайыр гүл ачкан кышы менен. Вальс, 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 мойнума кар саласың. Вальс, 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 кубанычтар кабасын. Кайрадан кар кечип узатайын,
Сіздерден алдыңыздарда келдік. Бұл мен класс жетекші қатары 6 класстың оқушыларына дағы жеткірдім. Шундай сіздердей болып оқып бүтіп кеткен ағаларымыздан, ежелерімізден келген белек, бұны біз теп сындырбастан, башка кылбастан жакшына сактайлы, булар дагы бизге эстелик катары калсын деген жакшы сөздөрдү айтып жеткиргенге аракет кылдым. Эми мына китептер азыр келип колубузга тийип турат. Мен дагы Кудай буйруса өзүм баш болуп классым менен ушу китептерди окуп, сиздердей улуу агалардай, эжелердей болгонго аракеттенебиз. 77-жылы туулган ушул Күйөташ айылынын балдары 30 жылдык юбилейиңерди өткөрүпсүңөр. Азыр эми ошонун акыркылары болуп туруп, мектебиңерден кабар алып, ага эжекелерге, окуучуларга жолугуп, пенсионер мугалимдерди чакырып алып келген мына китеп издеп, көп эле дүнүйө алып келипсиңер, бир классты жалпы жабдыпсыңар. Ошол баардык окуучуларга, ошол бүтүрүүчүлөргө, 30 жылдык өткөргөндөргө, сиздердин коллективиңерге, ошо классташтарыңардын бардыгына талап издөө, алыста жүргөнү, жакында жүргөнү бар экен, ошолордун баардыгына бир ушу Алланын ыраазычылыгы үчүн ата-бабаларыбыздын улуу сөздөрүнүн батасын кайталап туруп бир дуа кылып коелу деген тилек болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алладан ыйман берсин, акыреттен дарман берсин, кандын каарынан, зыяндуунун баарынан сактасын. Ден соолугуңар сак болсун, башыңарга бак болсун. Күнүңөр күлкү, түнүңөр уйку болсун, оорубай айткан жан берсин, өлүп көйгөн мал берсин. Ойлогон ой тилеген максатыңардын эң жакшылары ишке ашсын. Дүйнөзүндө тынччылык болсун. Дайым жакын санаштар менен ушундай дасторкондо жолуккула, дасторкондо жолугуп, мейман күтүп, мейманда болгула өзүңөр. Өзүңөрдөн өнү өсүп, үй бүлөңөр кеңири болуп туруп, көп бүлөлүү болгула. Сапарда жүрөт экенсиңер, бейрапар сапар болсун. Тумоо учкандарга Алла Таала шипасын берсин. Дайым ак жолтой турмушта, ак жолтой балдар болуп, эли журтуңардан кабар алган, эли журт менен бирге болгон азаматтардан, уул кыздардан жүрө бериңер, тынччылык алайын.